Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо, атак, даңаза жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мерими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына бүгүн ооз жабам деп жанатан бери шымаланып, даярданып отургандарга. Анан ооз ачам деп баятан бери кол көтөрүп, алакан жайып, Аллах Тааладан эчен түрдүү муктаждыктарын жалынып, жалбарып, дуа кылып отургандарга дагы Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, барсыздар кагылайындар. Аллах Таалам туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Аксына, тартууга белеке Аллах өзү вада кылгандай бейишти гана берсин. Дал ошол бейишке Райян эшигинен кирүүнү баарыбызга Аллах Таалам өзү насип этсин. Бүгүнкү сиздер менен азын оолак баарлаша турган сабагыбыздын темасы Рамазан бул адеп ахлак мектеби. Кулк мүнөз, жүрүм турумдун мектеби. Мына мисалы быйыл кимдир бирөө Рамазан деген мектепке 1-класска кирди. Анткени ал 1-жолу орозо тутуп атат. Кимдир бирөөнүн бул мектепке баш бакканына 5 жыл болду. Дагы бирөө 10 жыл. Ал эми арыраак баш баксак 30 жыл, 40 жыл, 50 жылдан бери орозо туткандар бар. Ошол 40-50 жылдан бери орозо туткан адамдар менен олтуруп сүйлөшсөңүз, негедир алардан кадыресе Рамазан жыттанып кетет. Кимдир бирөөгө жанаша отуруп, өткөн өмүрүңүздөн бир-эки шиңгил сөз айтыңчы десең, андан орозо даамданып кетет. Анткени алардын денесине Рамазан сиңип калган. Эмнеге? Сиз өзүңүз эле күбө болуп жүрөсүз. Кой, орозом менен орозом бузулуп калбасын деп 30-40 жылдан бери орозо тутуп келаткандар ошол кыйла жылынан бери тутуп келе жаткан орозосунун сообунан куржалак калбоо үчүн ушак айынга, имиш, гыйбат, өйдө төмөн бөөдө жаман сөздөргө такыр орун бербей, жалтатап кадимде качып калат. Алар Рамазан деген эң мыкты мектептен эң жогорку адеп ахлак сабагын тола алгандар. Бизде эле кыйла тутуп койгондорубуз бар. 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылды аңтарып атам дегендер бар. Эми ошол Рамазан деген Алланын өзү жөнөткөн мектебинен адеп ахлак сабагынан кандай бааларды алдыңыз экен? Кана окуп көрбөйлүбү? Анда мына бул Жабир ибн Абдиллах деген сахабанын сөзүнө кулак салып көрөйлү. Жабир ибн Абдиллах мындай дейт: "Ида сумта фальясум сам'ук ва айнук ва лисанук анил махарим." Эгерде сиз орозо тутсаңыз, эң алгач сизге кошулуп кулагыңыз орозо тутсун. Эмне үчүн кулагыңыз деди? Анткени адам баласы бир ушак сүйлөп кимдир бирөөгө жеткириш үчүн ал ушакты кимдир бирөөдөн угуш керек да. Сиз эгерде ушак укпасаңыз, кимге ушак айыңды айтып жеткирет элеңиз? Укпаган соң тилиңиз да таза болот деген түшүнүк. Демек,
Sizge koşulup kulağınız orozo tutsun. Orozosuz bu. Bul degeni uşak ukpang. Siz nan, çay, adal özüңүздүн supara жана дасторконуңуздагы adal жемек, içmek, susunduktardı жебей, içpей, etiyattanıp tutup atkanыңыздан кийин kulağınızdağı ança-mınça жақсы сөздөрдөн дагы оолак болsun. Anın arasında жаман сөздөр болуп калбаш үчүн. Андан кийин көзүңүз орозо tutsun. Анткени көз көп нерселерди көрүп туруп, аны kimdir biröge til aytıp beret. Andan kийин tiliniz orozda tutsun. Emnelerden dese uşul üç müçö. Emnelerden dese anil maharim vel ma'sam. Aram, Allah tıygan, peygamber tıygan aram işlerden, şariatka dal gelbegen jat görünüştörden, günөө bola turgan iş, söz jana kıymıl hareketlerden uşul müçöler orozda tutsun dedi. Demek uşintip özünü koşo 3 müçösü dağı oroza tutkan insan al demek Ramazan degen mektepten 1. klasında al adep ahlakты үйröne başladı. Jaman ukpaydı. Jaman nerseni tiktebeydi. Jaman süylebeydi. Demek al en mıktı insan. Oşentip mektepteki 1. sabak baştaldı. Andan kiyinçi Oşol 1. klassdagı bara jatkan sabak ulanысы kanday? Çındap aytkanda ıyık Ramazan ayda adam balası belgilүү ubakıttan görsetülgön möөнөткө чейин mına bul nerselerdi jebеш керек, içpеш керек, uşundan tıyılışın керек. Uşunu orozo dep түшүнөт деген tarizde jaşayt. Yok. Andan da en negizgisi bekerpozduk, şıldın, şakaba, uşağayın, imiş, biröөнүн arkasından jamanatты kılıp, jalajap, gıybat kılıp süylödön, özün tıyış gerek. Orozo dep, orozonun nahta içki mani mаңызы dal uşul. Antkeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den belgilep aytkan bir sözü dalil. Peygamberimiz mınday dedi. Men lem yeda' kavle zur vel amele bih. Ay men lem yeda' kavle zur vel cehle vel amele bih. Kim jalgan süylөгөнүн toktotposa, jalgandan kübögö ötүүдөн tıyılbasa, nadandık kılganın bir otola taştap koybosa, bayagında ele jaman kılık joruk, balit sözdör, boğozlanıp, tildenip, sögünü, jana kimdir biröөнүн jakasına asılı, bolor bolbos nerseden жаңжал çıgarıp, jumurtkadan kır izdep, uruşuunun jolun izdөө. Bul, mına şularda taştabasa, ıyık Ramazan ayda, dal uşularını taştay albasa, فَلَيْسَ لِلَهَ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah Teala anın tamağın jebey, susunduğun içpey, taڭzardan gügümge çeyin, kursağın açırıp, ötkörgön vaktısına sare sep de salıp koybaydı. Allah Teala anın orozunasına takır muhtaç emes. Çın, biz oroza tutsak Allah'ın kudreti ötü köbey biyiktep tutpay koysak pasayıp ketet degen түшүнүк bolboş gerek. Oroza degen түшүнүктө, je bolsa ıyık Ramazan aydı kele jatıptır, daярданышым керек degende kampanı gulazıka tolturup emes, adam balası can düğünösü menen alekteniş gerek. Öz müçösü menen, bütündey dene başı menen, tulku boyu menen ıyık Ramazan'ı tosup alış gerek. Misalı, үйgө kelgen konoktu tosup alууda kele jatkanda жаш балдар чакырып, бая кылыгыңды кылба, дагы сөгүнүп жүрбөгүн. Акырын болла, катуу кыйкырбагыла. Konok ketkenden ananı jey beresiňer, alардын көзүнчө дасторкондогу нерселерге колуңарды узатпай тургула. Деп, үйдөгүлөрдү шоктонтпой, керек болсо bir bölmöge камап койгон адатыбыз бар.
Ал insanda болгон коноктун көңүлүн ичип көтөрөбүз. Ал эми Аллахтын алдынан келген ыйык Рамазан айы коногун тилибизди тыюу, эң мыкты адеп ахлакка өтүү, сөгүнүүнү, жалган айтууну, ушак айтууну, гыйбат кылууну бир оталга таштап коюу менен күтүп алышыбыз керек. Биз ыйык Рамазан деген мектепте дал мына ушул сабакты өтүп атабыз. Өтүп атабыз кадыресе. Мисалы, бирге бирди кошсо канча болот? Эки жерде эки канча болот деген кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, булардын баарын мектепте өтөбүз. Бирок бардыгы эле класстагы окуучулардын баары бирдей ушул терминдердин баарын билип бүтпөйт да. Кээ биркилери эң мыкты, дагы бирөөсү орто, ал эми калгандары эң төмөн бүтөт. Биз да ыйык Рамазан мектебинде пайгамбарыбыздын ушул айткан хадисин айтып эле атабыз, угуп эле атабыз, кайталап атабыз. Бирок бирөөбүз дагы ооба, быйылкы жылы мен Рамазан айдын башынан аягына чейин тилимди сактайын. Анткени былтыры мен кулагымды сактадым эле. Деп ар бир Рамазандын биринчи, анан экинчи, анан үчүнчү классына өтүп жатканда бирден мүчөнү сактаган болсок, демек биз 10 жылдын ичинде не деген укмуш мыкты адеп ахлактын ээси болмокпуз. Биз ар жылы айтабыз, ар жылы угабыз, бирок амалга ашырып жашап кете албай атабыз. Биздин ыйык Рамазан ай ушунусу менен бизге даамсыз болуп атат. Чын. Азыр менин сөзүмдү угуп туруп, чын эле деген четтен табылат. Кээ бир адамдардын ыйык Рамазан айда жүрөгү сыгылып атат. Жан дүйнөсү кирдеп атат. Болбосо ыйык Рамазан айда шайтандар кишенделген. Жиндер кишенделген. Ыплас бүт бардык жерлерден тазаланганбыз. Дагы эмнеге ошентип жан дүйнөбүз кирдеп атат? Эмне үчүн жүрөк сыгылып атат? Эмне үчүн көңүл, маанай түшүп атат? Анткени биз өзүбүз айтып, угуп, кайталап жаткан нерселерди жүзөгө ашырып жашай албагандыгыбыз үчүн биз Рамадан деген мектепте эң начар окуп атабыз. Болгону биз Рамадан деген мектептин эң начар окуган окуучусу катары бааланып атабыз. Мына ошондон жан дүйнөбүз кирдеп атат. Болбосо Аллах Таала өз аятында ставаны биле. Я айюхаллазина аману кутиба алайкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah öz аятында о иман келтирген бенделерим, силерге чейинки дуурдогуларга да орозо фарз кылынды. Дал ошолорго фарз кылынгандай орозо силерге да фарз кылынды, жазылды, мөөр басылды. Бирок аларга фарз кылынган менен силерге фарз кылынган орозонун ортосундагы айырма лааллакум таттакун, силердин оңолушуңар үчүн фарз кылынды. Кимдир бирөө арык таш үчүн, салмак ташташ үчүн, кимдир бирөө тамак ашты үнөмдөө үчүн эмес. Негизгиси, мен мурдагы сабагымда айтылган болуш керек, орозонун философиялык жыйынтыгы туюндусу, мааниси, эң акыркы тамчысы болду, андан кийинкиси жок. Эң акыркысы оңолушубуз керек. Оңолушубуз керек. Кимдир бирөө намаз окуп калса, силердин көчөңөрдө ойку кайкы басып, айкырып, кыйкырып, ар кимдин эшигин такылдатып, бирде шымы жыртылып, бирде чекеси айрылып жүргөн анчамчалар бир күн эле Кудай инсаф хидаяттар намаз окуп калса, ай, мыкты оңолуптур, Кудай бериптир дегендин ордуна келекелеп болду болуп калган соң дейбиз. Биз ушул сөз менен көпчүлүк адамдын жүрөгүн тиле кескилейбиз. Оңолуптур. Мына оңолот деген ушул да. Дегендин ордуна биз аны келекелеп басмырлайбыз. Мына ушуну оңолду дейт. Оңолуу деген кандай? Оңолуу деген кайсы бир адам
сөгүнбөй калса, мурда муну аябай тилденет эле. Чоң кичине аял эркектеби жөн эле богоздону берет эле. Тилденбей калып тур. Аме, карачы, кандай сонун, машалла, туткан розосунан пайдаланган деп ушуну айтат да. Субханалла, мен да ушундай болоюнчу деп суктангандын ордуна келекелейбиз. Оңолу деп ушуну айтат. Тилденген тилденбей калды, жалган айткан таптакыр чын сүйлөгөнгө өттү, урган колун тыйып калды, тепкен эки аягын тыйып калды, уурданган уурданбай калды. Демек ушул оңолу. Негизги орозонун бизге фарз кылгандагы негизи максат оңолушубуз керек, кагалайындар. Оңолушубуз керек. Биз азыр Рамазан деген мектепте окуп атабыз. Эң аягында бизге Рамазан күбөлүк берет. Бирок биз өз баабызды көрбөйбүз. Жөн гана айт намазды окуп кайта беребиз. Рамазан берген күбөлүктү же эң жакшы деген баалар менен оң желкебиздеги периште бүктөп коет, же эң начар эч кандай жыйынтык чыгара албады, ийгилик жасай албады деп дагы перездача дагы тапшырып көрсүн деген таризде анын китепчесин Рамазан сол желкедеги периштеге тапшырат. Ушинтип кана кимибиздин желкебиздеги Рамазан берген күбөлүк жана дипломдор жыйналып атат. Адеп ахлак, жүрүм турум, бул этика, эстетика деген сөз бар эмес беле? Биз ушинтип окуганбыз да. Ошол себептен пайгамбарыбыз فإذا كان يوم صوم أحدكم эгерде араңардан кимдир бирөө орозо туткан күнүңөр болсо деп, бул дегени кимдир бирөөңөр орозо тутуп жашап жатсаңар. فلا يرفث ولا يجهل. Ал богоздонуп тилденбесин, надандык кылып кимдир бирөөнүн көңүлүн оорутпасын. Субханалла. Орозо туткан инсандын тили дагы, колу дагы орозо тутуш керек болуп атат. Көзү дагы, кулагы дагы, бардык мүчөсү орозо тутуш керек болуп атат. فإن سابه أحد أو قاتله. Эгерде орозо туткан инсанды кимдир бирөө билип деле, же билбей деле, аныктап, тактап деле, же тактабай деле, келип эле жала жаап эле, түртүп эле, уруп, урушуп, тилдеп, сөгүп эле жала жаа берсе деле дейт. Ну, эмне эле акмак болуп атат? Мен муну бир энесин таанытып коеюн деп, ага теңелбе. Ага теңелбе. Болгону өзүңдүн орозоңдун сообун сактап калыш үчүн фа инни саим, мен орозо элем да, мен орозомун деп 2-3 жол эскертип кой. Эмнеге? Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ман сама яуман ливажхилла. Ким Аллахтын ыраазылыгы үчүн, Рамазан айдын орозосын айткан жок. Ким Аллахтын ыраазылыгы үчүн Рамазандан тышкары bir күн нафил орозо тутса. Мисалы сиздер тутуп атасыздар, баары тутуп келебиз. Же дүйшөмбү, же бейшембү күндөрү тутуп келебиз. Ким Аллахтын ыраазылыгы үчүн bir күн орозо тутса, Аллах ошол орозо тутуучу инсан менен тозоктун ортосун 70 жылдык жолдой ырактатып коет. Бул нафил орозо үчүн Аллах Тааладан берилген бизге сый, белек. Эми ыйык Рамазан айдын орозосу не деген керемет сооптор. Дал ошол сооптон куржала калып калбагын тиги менен акыйнеге айтышам деп, өзүңдүн билегиңдеги күчүңдү, тилиңдеги ушундай шакылдаган чечендигиңди тигиге билдирем деп атып, ошол бейиштик эле кылып койгон ыйык Рамазан айдын орозосуну сага тартуулаган белегинен куржала калып калба. Мейли андан кордук көрө бер. Бирок дегенкиси сен бактылуусуң, сен пайдада жашап атасың. Анткени сен кордук көрдүң, андан тил уктуң, ал сени урду, шапалак менен урду, аягы менен тепти, муштады, бөйрөккө түштү, жала жапты, богоздонду. Мен орозо элем да, орозо элем де. Ушу сапар ушинтип өзүңдү жүгөндөп кал. Демек сен орозо деген мектептин, институттун эң мыкты окуучусу жана эң алдыңкы студент катары кабылдандың.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rubba saim hazzuhu min siyamiha el-cu' vel-atash. Kança oruza tutkan adamlar var. Anın oruzadan algan şıbagası, oruzadan algan ülüşü kıyamatta Allah'ın alından. Kursağa çıkandığı, jana tаңдайы қатып су сағандығы ғана көрсөтүлөт. Анткени бул оруза тутуп жүрүп, жаман тасма көргөн, ушактаган, уккан, арам нерсени тиктеген, урушкан, тепкен, урдаган, богоздонгон, ал жөн эле диета кармады. Кагаланда ал жөн эле диетада жашады. Андай диетада жашагандар миллиондоп саналат. Миллиондоп саналат. Сиз менен диета кармагандардын ортосунда дал ушул айырмачылык болсун. Диета кармагандар, алар мен жебейм, жок мен ичпейм деп туруп билген кылыгын жасайт. Ал эми сиз орозо тутуу менен бардык мүчөлөрүңүздү арамдан сактап калың. Мына эки айырмаңыз. Wa rubba qaim hazzuhu min qiyam as-sahar. Kançalap orozonun tünün ötkörgөндөр бар. Ооба, мына. Канчалап орозонун түнүн өткөргөндөр бар. Чындап айтканда көпчүлүккө кыяматта Аллах Таала тараптан көрсөтүлө турганы сен уктабапсың да деп. Уйкусуз түндү өткөргөнүн гана көрсөтөт. Сен уктабапсың дейт, болду. Ооба, азыр мисалы шаарда мисалы мен шаарда өзү шаарда жашаган менен мен шаардын ошол борборуна кечээ бир чыктым да. Чын, кыйла жылдан бери. А көрсө шаардын ичинде жаштар ары бери басып жүрөт. Орозонун аларда деги жыты жок. Аларда орозонун шаңы жок. 2-ден 3-тен болуп ойкушуп, кайкырышып, ушинтип жүрүшөт да. Демек, алар жөн эле шапар тээп, таң аттырып атат. Кээ биркилер түн бул бакырдыкы, түн мага окшош эң мыкты Алла Таалага жакын инсандыкы деп, кимдир бирөөлөр эң ынак досу Куран болгон аны менен шерик болуп таң аттырып атат. Дагы бирөө жай намазында тахажжудду окуп, саждасында ыйлап, көзүн ишитип таң аттырып атат. Мына буларды кутук. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кээ бир адамдардын орозосунан кыяматта Аллах Тааладан ала турган сыйлыгы бул дүйнөдө өткөргөн ачкачылык эле. А кээ бир адамдардын орозонун түнүн өткөргөндүгү уйкусуздук эле болду. Сен уктабай таң аттырыпсың эле дейт. Башка сооп берилбейт деп атат. Күндүзү тилди тыйып, түнү дилди тыйган инсан, демек ал ыйык Рамазан айдан пайдаланды. Адеп ахлагын оңдоду. Эң мыкты баага ээ болду деген түшүнүк. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бир күн сахабаларына "Атадруна манил муфлис?" Силердин түшүнүгүңөр боюнча муфлис деген ким? Зыян кеч, зыян учураган, пайдасынан кол жууп, кол кушуруп, эч бир пайдасыз отуруп калган, накты азык тил менен айтканда банкрот. Банкрот деген ким деп сурады эле сахабалар. Ал-муфлис индана. Муфлис деген банкрот деп биздин түшүнүгүбүз боюнча ман ла динара лах, ва ла дирхама лах, ва ла матаа лах, ва ла мала лах. Я Расулаллах, биздин түшүнүгүбүз боюнча соода кылып, же мал мүлкүнөн, же дыйканчылык кылып, дыйканчылыгынан пайда таппаган. Же соодага чыгып, соодасынан акча таппай, кол кушуруп, зыянга учурап, жумшаган акчасында чыгара албай, зыян менен карызга батып, сызга отуруп калган инсанды биз муфлис дейбиз, банкрот дейбиз. Ушул биздин түшүнүгүбүз, я Расулаллах, дешти. Пайгамбарыбыз айтты: "Иннал муфлис мин уммати", але менин үммөтүмдүн эң банкроту, Кудай сактасын, ошол мен анан сиз болуп калбайлы.
Ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Alar kıyamatta tolgon, todoy sooptoru menen namazın soobu, orozonun soobu, zekettin soobu menen Allah'ın aldındağı amal tarazasına jakındap gelişet. Allah alarga öz meerimi jana adalettүүлүгү menen esep kısap жүрgüzöt. Ve ya'ti qad shatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Kuday saktasın. Alar çındap aytkanda kimdir biröөнүн jakasына asılıp, boğozlanıp, tildenip sögüngen. Dağı biröөнүн abirin jırtkan. Dağı biröөгө jala japkan. Dağı biröөнүн akçaсын urdap algan. Oşentip esep kısapka gelgende Allah öz adalettүүлүгү menен andan korduk görgön insanların bарын bir katarga tizip durup tanıysınbı deydi. İnsan ova ya Rasul, ya Rabbi men tanıyman bulardı. Sizler tanıysыңарбы? Tanıyız. Emne korduk görgönsүң? Çekeden surayt деп атат. Bul menin abirimdi jırtkan, maga jala japkan, dooma tartkan. Demek ağa dünyede görsetken doomatına, jalasına jaraşa anın kabul bolgon toğdoy sooп, namazın soobun alıp beret deyit. Razı bolgonga çeyin. Arkısına ar birine alıp berip anan ayağında bir ekönü bendem munun sağa bere turgan, silerge bere turgan soobu özü kalbadı. Emi öz adalettүүлүгүм menen silerdin moynuңarda жүктөлгөн, желкеңердин ылдый басып, силерди кыйнап жаткан күнөөңөрдү алып жеңилдетип туруп, üstüne жүктөсөм ыраазы болосуңарбы дейт. Ыраазыбыз, я Рабби, ыраазыбыз. Анан ошентип ал өтө азыр эле мен ошо амалымдын ибадаттарымдын сообу менен бейишке кирип кетем деп келген заматта тозокулук болуп кала берет деп атат. Мына бул дүйнөдө ыйык Рамазан айдын мектебинде такыр сабак алып оңолбогон инсан жөнүндө сөз кетип баратат. Кудай Таалам ушундайдан сактасын. Ошондуктан Жабир ибн Абдилла анын сөзүн дагы бир жолу кайталайм. Эгерде орозо тутсаңыз, өзүңүзгө кошулуп, биринчи кулагыңыз, анан көзүңүз, анан тилиңиз да орозо тутсун арам нерселерден. Орозодо сизде кадыресе оор басырыктуулук, жайбаракат, жылмаюу, анан мыкты мүнөз, кадыресе кимдир бирөөгө даана жыттанып, билинип тургудай болсун. Сиздин тутуп аткан орозоңуздан кээ биркилер бак чиркин ушул кишиге окшоп орозо тутсамчы деп суктанып кете турган деңгээлде орозо тутуң. Ооз ачык мезгилиңиз менен орозо мезгилиңиз экөө бирдей болбосун эч качан. Орозо мезгилде сизди кимдир бирөө жөөлөп кетсе да, ооба, сиз туп-туура болуп, ал такыр туура эмес болуп сизге жала артып атса дагы, орозо экениңизди ага кадыресе билдирип коюң. Ал ошол учурда болбосо дагы 1 күн өтөт, 2 күн өтөт, 1 жыл өтөт, 10 жыл өткөндөн кийин акылына келип, баягында мен баягы инсанга көрсө, ал мени жөн эле чайнап, момундай кылып уруп кое турган деңгээлде күчү болсо деле урган эмес, көрсө ал орозо экен да деп, сиздин ошол мүнөзүңүздөн кимдир бирөө сабак алып калсын. İmam İbn Rajab mınday deydi. Fasiyamuna hada yahtaj ila istighfar nafi'. Anğında bizdin tutup жатқан mına ol orozobuz çındап aytkanda Allah'ım keçire gör. Allah'ım keçire gör, mına tutup atkan orozobuzdu dep turup orozo tutup atkan orozobuz üçün dagı bir istighfar aytышыбыз керек болуп калып атат дейт. Анткени биз өзү орозону Allah каалагандай, пайгамбар көрсөткөндөй тута албайгандыгыбыз үчүн. Ачыгын айтыш керек, жашырганда не? Калп эле сылаң короз боло бербейли. Чындап өзү тутуп аткан орозобуз
дагы бир миңдеген, миллиондогон, миллиарддаган истигфарга өзү муктаж болуп турат. Тутуп аткан орозобуз кабыл болуш үчүн дагы бир гилтейген эң мыкты иштерди жасашыбызга муктаж болуп турат. Ошол жасаган жакшы ишибиз себеп болуп туткан орозобуз кабыл болуп калышы үчүн. Чындап айтканда биз орозобузду канча жерден айрыдык да жыртып салдык. Канча жолу истигфар менен жамадык. Канча жолу зикир, салаваттар менен тигип жамап чыктык. Бирок тигип бүтүүбүз менен дагы башка жеринен орозобуз жыртылып атат. Эгерде өзүңүз бир акбаракты алып, менин туткан орозом деп жазып туруп, анан 2-3 сызыкты узунунча сызып туруп, сөгүнбөдүм, жала жаппадым деп жазсаңыз, калган жагына сөгүндүм, урдум, уруштум, ушак кылдым, гыйбат кылдым десеңиз, демек ошонун тушунун бүт баарына истигфар, салават, жакшы иш, садака деп жазып чыгышыңыз керек. Анткени сиздин ошол туткан орозоңуздагы сөгүнгөн сөзүңүз дагы бир истигфарга муктаж болуп атат да. Ушул сөгүнгөндөрүңүздүн бүт баары сиздин орозого салган жамактарыңыз. Аны тепчип тиккендериңиз кадыресе билинип турат. Канча жолу орозону жырттык да, айрыдык, канча жолу ага истигфар, зикир, салават, жакшы иштер менен жамак салдык, дана билинип калды. Аллахка жаккан, Аллах сүйө турган, Аллах каалагандай орозо тутууну кааласа, пайгамбар көрсөткөндөй орозо тутууну кааласа, анда ага мына бул зарыл, угуп туруң. Фалияхфазар раса ва ма хава. Демек ал инсан башын жана баш камтыган мүчөлөрдү. Вал батна ва ма ваа. Курсагын жана курсактын айланасындагы жабышып турган мүчөлөрдү өтө катуу көзөмөлдөп сактасын. Башты деп атат. Жана баш камтыган мүчөлөрдү. Тил, кулак, көз, мурун. Курсак жана курсак камтыган мүчөлөр. Кол, жыныстык мүчө жана аяк, ушулар. Өлүмдү, эртеңки мүрзөнүн ичинде дененин чирүүсүн дагы, ал жердеги катуу азапты жана эсеп кысапты эстесин. Мына ушунда ал ыйык Рамазан айын эч качан айрыбайт да, эч качан жыртпайт да, эч качан сөкпөйт да, ага эч качан ар кандай материал менен жамак да салбайт. Аны туткан орозосу кадыресе жаңы кийилген кийимдей кулп уруп башкалардын көңүлүн, маанайын көтөргүдөй жана кимдир бирөөлөр суктана турган эң жогорку деңгээлдеги орозо боюнча калат. Эртеңки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.